мыйзамсыздыкка билдирүүгө шашкан генерал-полковник. Президент, Атайын Бағыт Ағайша қызматының объекті ачылууга даяр генерал-полковник Ташиев. Ташиевдин Садыр Жапаровду чуркап барып тосуп алышы эл арасында суктанууну жаратты. Түптөгү кырсыкта бир адам каза таап 5 адам жаракат алды. Алайда бир күндө каза болгон 5 классташ алар акыркы сапарга узатылды. Россияда жүргөн мекендештерди опузалап коркутуп жүргөн 3 адам Жалал-Абадтан кырмалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Айыл тургуну өчүп калган счетчикти кантип күйгүзсө болот экенин көрсөттү. Саталдык тармактарда айыл тургуну өчүп калган электр эсептегичти кантип күйгүзүүгө болорун көрсөтүп берген видео тарады. Видеодо ал жөнөкөй ыкма аркылуу эсептегичти кайра иштеткенин көрсөтөт. Колдонуучулар бул көрүнүштү ар түрдүү талкуулап, айрымдар аны кызыгуу менен кабыл алышса, башкалары мындай аракет кооптуу экенин белгилешкен. Булак Сокол Медиа. Оганстанда жер титирөө болуп 7 киши каза болду. Бүгүн 3 ноябрда Оганстандын түндүк тарабында күчү 6,3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги жазды. Саманган провинциясынын саламаттык сактоо департаментинин өкүлү билдиргендей, кырсыктын кесепетинен кеминде 7 адам каза болуп, 150 адам жаракат алган. Алардын баары ооруканага жеткирилген. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда, жер титирөөнүн очогу Мазари-Шариф шаарына жакын 28 чакырым тереңдикте жайгашкан. Табигый кырсыктар боюнча улуттук агенттик жабыркагандар жана чыгымдар боюнча толук маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Россияда жүргөн мекендештерди опузалап коркутуп жүргөн 3 адам Жалал-Абадтан кырмалды. УКМКнын айтымында алар мурда кылмыш жолуна тартылган, ошондой эле Курбаевдин жакындары менен мамиледе болгон кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Атайын кызмат бул кишилерден жабыркагандар болсо тартип сакчыларга кабарлап коюуну өтүнөт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Алайда бир күндө каза болгон 5 классташ алар акыркы сапарга узатылды. 31 октябрдан 1 ноябрга караган түнү Алай районунун Ташкору айылында унаа кырсыктан көз жумган 5 адам жерге берилди. Бул тууралуу Тилектеш айыл өкмөтүнүн Арал Кең жылга айылдарынын башчысы Калыкберди Турдуев билдирди. Тилекке каршы 2 кырсыктан 10 адам жол кырсыгынан каза болуп калды. 8 жаран биздин Кең жылга айылынан, жубайлар 9 булак айылынан болгон. Жигиттердин баары ошол күнү эле жерге берилген. Баары бир мектепте окуган классташтар эле. Баары үй бүлөлүү болчу. Арасында бирөөсү үй бүлөдө жалгыз уул эле, деди Турдуев. Күлчө шаарынын башчысы Нурсултан Дажибаевдин айтымында, бүгүн 3 ноябрь күнү Алай районунун Борбордук мечитинде саат 14:00 Ош Күлчө жолунда каза болгон маркумдарга Куран окутулуп, түлөө өткөрүлөт. Учурда малдар союлуп, даярдыктар жүрүп жатат. Түлөө өткөрүү Алай районундагы элдин демилгеси болгон. Алар каражат топтоп, Алай районунун имамынын катышуусунда жол кырсыктарын алдын алуу максатында эл журт аман болсун деп түлөө өткөрүлөт. 2 күн ичинде жол кырсыгынан каза болгон маркумдарга да Куран окулат. Түптөгү кырсыкта бир адам каза таап 5 адам жаракат алды. Төп Каракол жолунун Тасма айылында четинде жол кырсыгы катталып, адам өмүрү кыйылды. Ысык көл ОИБдин басма сөз кызматы билдиргендей, 2025 жылдын 31 октябрь күнү Төп районунун 1967 туулган тургунду Toyota Alphard үлгүсүндө унаасын айдап бара жаткан Балыкчаны Неф Каракол жолунун 204 чакырымында рулга ээ боло албай, жол жээгине чыгып кетип, бакка урунган. Жол кырсыгынын натыйжасында айдоочу окуя болгон жерде каза болуп, дагы 5 жүргүнчү жаракат алган.
Бул факт Түп РИБтин электрондук каттоо журналына киргизилип, учурда тергөө кызматы тарабынан тиешелүү териштирүү иштери жүрүп жатат. Окуянын видеосун күбөлөр тартып алышкан. Алардын айтымында маркум айдоочу Түп районунун 1967-жылы туулган тургуну болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Фамилия, имя? Урматтуу айылдаштар, мен Ильязмын. Мынабу азыр көпчүлүктө свет өчүп атат. Кайра мага чалып атат, ошого элдерге түшүндүрүп коеюн деп. Азыр мага мен өзүм үйүмдө свет өчүптүр. Өчкөн себеби неме кылыптыр? Шөчүктүчү 6-дан 9га чейин 3 кватка түшүрүп коюптур. Эртеменки 6-дан 9га чейин, кечки 6-дан 9га чейин. Ошого 3 кват жагып турасыңар, одан кийин анан 5 кват иштейт экен. 3 кватка азыр Тефал, Аристон дагы майда чүйдө болсо өчүп калат. Азыр Аристон менен эле лампочка иштеп турсаңар 6-дан 9га чейин. Анан көпчүлүгү сурап атат, кантип жандырабыз депчи. Мына жерде кнопкасы болот, мына шөчүктүн мондай турган жерде. Ушуну мо көпчүлүгүн тешпептир. Атак мына бурагыч турат го, ошонун астынан күлүштү тыгып, бир басып кое бересиңер. Анан кайра басып турсаңар, шөчүк чык деп ана звук чыкты. Звук чыгат, ана свет жанды. Ушинтип эле жандырып аласыңар. Кайра элдер чала бербесин деп түшүндүрүп группага таштап койтам. Ушума бурагычта астында кнопкасы бар. Күлүштүү бирдеке зымпын менен мындай тыгып басып турсаңар, бир басып кое бересиңер. Анан кайра 2-3 секунд басып турсаңар, Астынан түшүп катышат. Чыкты астына. Тамазалиев, саламатсыз. Кыргын болбойт деп билесизби? Масу алда автоны башында. Биз сизди жөнүндө туктатып алдык ошондо. Жүке бада майсалда. Эми сиз жөнүндө жаштагы эле кишкенсиз бар, басып койсуңуз. Бул алчайлы. Жүрсөңүз байкес, басып койсоңуз. Басып. Жүрүңүз, тек өтүп койгул машинага. Артога өтүп эле. Барасызбы? Жок. Барбайсызбы? Бар. Сизди мажбурлоо отуруп менен апарсыз керек болуп калат. Отурсаңыз? Иә. Өзү кылгандык менен айттым эле. Ким? Таш менен. Мен старший. Акын. Ван. Болду. Не var? Кандай дейсиз? Анилано. Просто лицо не хочет, наверное, показать.
здесь находится. Значит, отказываетесь, правильно? Просто так я не буду. Отказываетесь? Вы скажите, отказываетесь вы? Да. Сізге қарата бұзылар кодексіне лайық 193 берененің негізінде мас ауылында автоунаға башқарғанымыз үшін тиісті протокол түзілді. Анан Эгер учурда мас айдоочулар автоунаа башкарып бара жатып милиция кызматкерлерине кармалган учурда ошол замат автоунаасын өчүрүп машинасынан түшүп катышат же болбосо мен жөн эле отургам деген сөздөрдү айтышат. Ошондуктан өзүбүздүн ар бир кыймыл аракетибизге өзүбүз жооп берели.